Чоң рахмат, урматтуу Нурланбай Асанбекович. Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, жазаларды аткаруу кызматы мына үчөөңөр тең ушул жерде экенсиңер. Мен Баткен облусуна барып келдим жакында. Урматтуу күч блогунун күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү. Мындан бир аз убакыт мурун Кыргызстанда бүтүндөй коомчулукта үрөй учурган бир окуя болду. Бул жанагы Баткенде Батма Жолболдуева ИВСте кандайча зордукталганын, ошол жерде жанагы кылмышка шектүүлөргө атайын мүмкүнчүлүк түзүп берип, ошол жерде аябай кордук көргөнүн айтып чыкты. Мен ошол 2 саат, 3 сааттык интервьюну эринбей барын көрүп чыктым. Шурудай кылып тизип айтып берип атат. Саат канчада кандай болду, кандай болду, кандай болду. Эми ошону эмне үчүн чоң реакция боло элек дагы эле. Мен Ички иштер министрлигине кайрылсам, алар айтты, прокуратурада дейт, бизде аялдарга мындай мамиле болбош керек да, кылмышы далилдене элек болсо, убактылуу кармоочу жайда болсо. Анан биздин Кыргызстанда, ИВСте, түрмөлөрдө ушундай бир мындай, кандай десем мындай, өтө зордук, зомбулук, мыкаачылык, мына ушундай көрүнүштөрдүн болуп турганы туура эмес да бул. Кылмышкер болгон күндө дагы биздин жарандарыбызга жаза аткаруу кызматында, абак жайларда мындай мамиле болбошу керек да. Эмне үчүн ушул Батма Жолболдуеванын айткандары боюнча чоң реакция болуп, мындай кызмат адамдары жоопко тартылып, тергөө моундай болду деп коомчулукка моундай кылып айтып чыгыш керек эле анда. Эгер болбогон болсо, анда жок, андай болгон эмес деп. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуздар. Үмүткан Нургазиевна, мына башкы прокуратурага да арыз жазыптыр. Ушу Батма Жолболдуеванын жанагы бул адамга жасалгыс мамиле. Ал айтып атат, ошо зордуктагандан кийин мен өзүм өлтүрөм деп колун бир канча жерин тилип жибериптир. Ошол жерде жана шрамдары бүт турат колундачы. Эми ушундай мамиле, бул мындай, муну катуу айыпташыбыз керек биз барыбыз. Мындай окуя такыр болбош керек. Кийинки дагы түрмөлөрдөгү жанагы аялдарга мындай мамиле болбош үчүн ушуга бир үлгү боло тургандай кылып катуу жазаларды колдонушуңарды мен, бул өтүнүч эмес, бул талап. Рахмат.